Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Бөтөн жерде жүргөн биздин мекендештерге биз дайыма эскертүү катары Россиядагы рейдтер тууралуу маалымат бере кетебиз. Бул видеодо көрүп турганыңыздардай Истра шаарындагы жатакананы рейд учурунда көптөгөн биздин мекендештер кармалган. Алардын көпчүлүгүнө 18.8 статьясы боюнча протоколдор толтурулган. Сотрудники подмосковной полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление пресечения незаконной миграции, обследовали в городе Истре одно из общежитий. В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 75 проживающих уроженцев ближнего зарубежья. В отношении всех мигрантов сотрудниками полиции составлены административные протоколы за нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации. На каждого иностранца наложен штраф в размере 5000 рублей и принято решение об административном выдворении за пределы страны. Полицейскими установлен 51-летний организатор незаконной миграции. Дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ал эми бул видеодогу кармалган биздин мекендеш өзүнүн паспортный данныйларын алмаштырып, өзүнүн документтерин алмаштырган жерде Томский шаарына кармалып, бөлүккө депортация бастырган. Ошондуктан негизи эле паспортный данныйларды алмаштырып, документтерди алмаштырып келем деген мекендештерге эскертүү катары бөлүшүп коюңуздар, мындай нерселер азыр чек арадан өтпөй калган. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Урматтуу бөтөн жерде иштеп жүргөн биздин мекендештер, сиздер үчүн өтө бир жакшы жаңылыкты бөлүшө кетели. Президенттин маалымат катчысы Россияда тигүү тармагында иштеп жүргөн кыз келиндерди, курулуштагы эркектерди Кыргызстанга келип иштөөгө чакырды. Ал учурда аталган тармактарда жумушчу күч жетишпей жатканына токтолгон. Албетте, сиздерди кызыктырган эмгек акы Россияда иштеп тапкан менен бирдей эле болот. Эң башкысы, ата мекенибизде өз үй бүлөбүздүн жанында иштеген жакшы эмеспи? Келиңиздер, өз жерибизде иштеңиздер деген Алагөзов. Ал байланышып суроолор жаралса, жооптор бериле турган төмөнкү телефон номерлерди калтырган, экранга калтырып кетебиз. WhatsApp номер дагы бар, андыктан кайрылып, көрүп, эгерде ошол жумуш жакса келип, өзүбүздүн мекенибиздерде үй бүлөбүздүн жанында жумуш кылсаңыздар болот. Ушул маалымат менен сөзсүз бөлүшүп коюңуздар, кимдир бирөөгө себепчи болуп, мекенде иштеп калганга жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.